Эми чынында өткөн жыйында бизге убада берген министрдин орун басары башка болчу. Азыр башка орун басар башка маалымат менен келиптир, бирок негизги жооп бере турган киши Бакыт Абдиевич отурат да. Бакыт Абдиевич, Кара Бурада Кайнар айылында 2012-жылы бир мектеп башталды эле. Бүгүнкү күнгө чейин бүтпөйт. Ошонун акыбалды айтыңызчы. Урматтуу Раскелдин Шыныбекович, Кайнар мектебинин боюнча туура айтып атасыз. Бул мектеп боюнча бүгүнкү күндө силовой органдар тарабынан болсо текшерүү жүрүп атат. Ал жерде өзүңүз билесиз, жана салынып атканда фундаменттен трещиналар кеткен экен. Жакында мурунку жума болсо, биздин болсо ДЖГСтен барып текшерип келишти дагы. Аз ответственностьтарды биз болсо коюп атабыз да. Бул болсо мурунку иштеген ДЖГСтин начальниги баш болуп, УКСтун болсо начальниги ошо жумуш менен алынган, өзүңүз билесиз, биринчиси. И силовой органдардан бүгүнкү күндө текшерүү жүрүп атат, бирок аягына чыга элек да. Анан кийин жакында дагы акча бөлүнгөн, агачы. Жакында акча бөлүнгөнгө караштуу биз болсо, мен болсо жакында эмеге бердим, институт сейсмологияга. Кепилдик бергилечи. Нар жагына дагы курсак болобу же болбойбу депчи. Ошо бүгүнкү күндө курулуш туруп турат да. Рахмат. Бул жумага биз четверг күнү саат 10-го бүт строительный компанияны жанагы ответственный лицонун бүт баарын чакырдык. Бизде Гостройдо совещание өткөзөбүз бул боюнча. Рахмат. Мен эмнеге берип атам? Былтыр деле ушундай иш болчу да, айыл боюнча иш козголгон. Былтыр бирок 12 миллион сом бөлдүңөр, кайталып кеттиңер. Быйыл дагы бөлүп койдуңар. Эгер ал мектеп курулбаса, козголгон кылмыш жетегине чыкпаса, эмнеле жыртаңдап акча бөлүп атасыңар? Адан көрө бер жакта Молдасанда, Шыйкынбайда мектептерге 3 миллиондон берип койдуңар. Же турат, же кирпичи бүтпөйт, же шифры жабылбайт. Ушундай да жумуш кыласыңар силер. Эмеске бул Кайнар мектеп качан кирди эле? 2012 турабы? 13-жылы кирген. 2012. Саткей мектебич 2015 кирген, 2016 бүттү, турабы? Туура. Бир жылда. Эми сиз бер жакка өттүңүз, Лейлек район өтүңүзчү. Лейлек районунда 2017-жылы кирген Исфанадагы, Көл байылындагы бала бакча бүттү эле. Лейлек районун ачыңыз, Баткен областынын. 2017-жылы башталган, 2017-жылы бүткөрүлгөн. Завершен дейт. Строительство детского сада Караташ, Исфана, Лейлек. 2017-жылы башталган, 2017-жылы бүткөн. Турабы? Тура. Строительство многократного квартирного дома. Объект завершен дейт. Лейлектегилердин баардыгы эмнеге 2017-жылы, 2016-жылы башталып бүтөт. А башкалардыкы эмнеге бүтпөйт? Жерде шопурга иштедиңер беле. Ошондо. Эмнеге мындай? Икрам Илмияновдун буйругу менен иштедиңер силер. Эмнечи Лейлекте бүт объекттер бүткөн дагы, Таласта бир эле объект бүткөн. Адагы спикердик экен. Силер ушундай саясат жүргүзөсүңөрбү? Анда биз эмне кылабыз комитетти карап силерди? Ушу кантип болсун? Уят да. Жылтырап отурасың ана ошол жерде анан. Бардыгына бирдей карабайсыңар. Минтраста да ушундай. Минтраста да ушундай. Лейлектеги бүткөргөн жолдордун узундугун санагыла, анан Талас областагы бүткөргөн жолдордун узундугун санагыла. Уят. Мен сизге бир дагы сунушунду айтып кетейин. Тиги Манас районунда Тамек совхоз деген айыл бар. Азыркы аты Талас, приграничный, чегаранын түбүндө. Мектепке эгемендиктен бери ремонт болгон жок. Үстүнөн суу агып, пол чыйрып атат. 14 миллион сом акча таппай, көнүнгөн жерде каккылап жүрөт. 300 окуучулук мектепте 600 бала окуп атат, 2 сменде. Мектеп аварийный. Эмне балдардын баарын кошуна Жамбылга апарып окутуш керекпи, Казакстанга? Караңыз ушуну ремонт жагын. Манас районунда Тамек совхоз, Сыренин орто мектеби. Рахмат.